Бүгүн 16 март Каракулча мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында зордук зомбулукту токтотуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Каракулча мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Муса Саипович, миграция жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Бөкөтаева, Каракулча районунун прокурору Абдымамбетов Кубатбек Абдымамбетович, укук коргоо тармагынын кызматкерлери, мугалимдер жана ата-энелер менен бирге окуучулар катышты. Иш-чаранын максаты мугалимдер жана ата-энелердин арасында түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп, жаш жетелек өспүрүмдөрдүн арасындагы зордук зомбулукту токтотуу жана алдын алуу. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, окуучулар, мугалимдер. Биз бул баягы негизги жыйынды чогултканыбыздын себеби Башкы прокуратуранын 2023 жылы 28 февралда 2К сандуу буйругу чыкты азыр. Ал жерде балдарга карата жасалган жана балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, болтурбоо боюнча иш-чараларды уюштуруу жөнүндө буйрук кабыл алынды. Эми бул боюнча кыскача токтолуп кетсек, биздин райондун аймагында жалпы 32.154 бала жашак бала бар. Анын ичинен 16.408 окуучу балдар болуп эсептелинет. Ал эми 4.880 бала бакчага барышат. 1 жаштан 7 жашка чейинки балдардын саны 15.746. Каракулча райондук прокуратурасы тарабынан жаш жетелек балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, зордук зомбулукту болтурбоо, эртең никеге туруу, өз өмүрүнө кол салуу фактыларын болтурбоо жана ата-эне камкордугунан ажыраган тоголок жетим балдарга турак жай, жер тилкелерин алып берүү боюнча бир катар иштер алынып барылды. Бирок тилекке каршы алынып барылган иштерге карабастан райондун аймагында жылдан жылга жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштар, жаш өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштар жылдан жылга өсүп баратат. 2021 жылы биз район боюнча алсак, балдар тарабынан 3 кылмыш катталып атат, а балдарга карата 2 кылмыш. Бул 2021 жылы болуп атат. 2022 жылы жаш балдар тарабынан уже 7 кылмышка бул өсүп атат. Балдарга карата 6 кылмыш. Ошо ал эми 2023 жылдын 2 айында балдар тарабынан 1 кылмыш жасалып атат, балдарга карата 2 кылмыш жасалып атат. Мен бул жерде баягы токтолуп кете турганым, урматтуу ата-энелер, окуучулар ва мугалимдер. Бул жерде мына азыр 2-3 айдан кийин жыл жыйынтыкталат, окуучулар окууну, школду бүтүшөт бул жердечи. Бизде буга чейин 2021-22 болгон эмес, 23 жылы 2 айда уже бизде 2 факт катталды, никеге туруу деп туруп. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, балдарда карасаңыздар, биз мисалы азыр мына бир ишти тергеп бүтүп, уже соттун кароосуна кетти. Бул жерде только кызга үйлөнгөн бала эмес, баланын ата-энеси да жоопкерчиликке тартылды, айыбы бузулду. Балага дагы андан сырткары анын никесин кыйган молдого дагы бузулду да. Мына экинчиси болсо, мына бүгүн кетирип атабыз кайрачы. Бул мындай бизде 2021-22 болгон эмес. 23 жылы уже 2 факт катталып атат. Ошондуктан ата-энелер карасаңыздар балдардычы. Үй бүлө коомдун негизи, үй бүлө аталык, энелик жана бабалыктан турат. Кыргыз Республикасында мамлекетибиз балдардын келечегин жана алардын өнүк өсүшүнө чоң милдеттерин негизги бир милдет болуп эсептелинет. Ошолордун катарында гана прокуратура органдарынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп бул жаш балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, балдардын укуктарын коргоо эң негизги милдеттерибиздин бири болуп эсептелинет. Күчтүү жана өнүккөн мамлекетти куруу, өлкөнүн келечеги болгон муумдарды дене бой акыл эс, адептик жана руханий жактан коргоо жана өнүгүүсүн камсыз кылуу, балдардын укугун коргоо бул мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири болуп эсептелинет. Дагы бир көйгөйлүү маселе бул жаш жетелектердин сексуалдык зомбулукка кабылуусунун жана курмандыктар болуусунун бирден бир себеби катарында кала салттык, диндик түшүнүктөрдөн улам жана айланасындагылардын басымынан улам зордук зомбулук болгон учурлар көп кездешет. Бул айланасында басым болуп, зордук зомбулук деп азыркы прокурорубуз айтып кеткендей, быйыл 2 факт катталды. Бул эртең никеге туруу фактысы боюнча бирөөсү тууганына берип коюп атат, зордоп эле ата-энеси баланын оюна койбой зордоп тиги тууганчыбыз, башкабыз 18ге чыкпай туруп эле берип коюп атат да. Жаш куракта 18 жашка толо эле кезинде турмушка чыгышкан, бул көбүнчө кыздар, айыл жергесинде кыздар көп катталып атат. Бойго жетелегенде турмуш кургагында кыздар кош бойлуу болгону ден соолугу начарлайт. Ошондой эле жолдош тарабынан эмоционалдык жана психологиялык зордук зомбулукка кабылышы мүмкүн.
мындай көпчүлүк мындай көрүнүштөр азыр бизге бул биз билгенден азыр эки эле факт катталды. Мындай ата-энелер тарабынан же колго кошуна, тууган тарабынан мындай фактыларды көрсө дагы бүгүнкү күндө билбексен бул жакшылык нерсе деп өтө берет. Биз да ушундай болгонбуз деген бир илгерки бир аң сезим менен дейбизби же кандай илгерки бир жана менен жашап калгандыктын эбисинен бул кылмыштар жаап жашыруу болуп көпчүлүк учурларда билинбей кетип атат да. кыскача көрсөтүлгөн көрүнүштөрүнө күбө болдуңуздар. Бул мектеп окуучулары берген өзүнүн түшүнүгү боюнча, өзүнүн кылмыштуулук боюнча өздөрүнүн аткарган, тарткан видеолору менен бул ата-энелердин жаш кыздардын эрте турмушка чыгуусунун себептерин жана үй бүлөлүк зомбулуктардын, жаш куракта үй бүлө куруунун жана аларга ата-энелердин кайдыгер мамиле жасагандыгынын, ошондой эле мигрант балдардын өз туугандарынын же кандайдыр бир чоң ата чоң энесинин туугандарынын колунда калып кандай жашоодо жашагандыгынын бир көрүнүштөрүн көрсөтүп өтүштү. Баардыгыңыздарга мындай жакшы эле болду деп ойдомун. Балдарга чоң рахмат. Кийинки сөздү Карабул Жараев мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Муса Сайбишев. Урматтуу жыйындашчылар, сиздер менен бир учурдагы болуп аткан көрүнүштү көрүп атасыздар. Мына бүгүнкү күндө биз ушу Карабул району жакшы жагынан чыгарбай, жаман жагына көбүрөөк көңүл буруп кетип аткандай болуп атабыз. 2 айдын ичинде мындай азыр докладдагы угуп атасыздар, кылмыштуулуктун көбөйүп баратышы.
бұл жерде мына ертеңдікеге тұру жөнінде сөз болып жатады. Ертеңдікеге тұрудың жолын азыр көңілдер ұғып отырсыздар, көріп отырсыздар. Мына эмне үчүн чоң класстар чакырылып атат. Мына эжагайлар отурат, түшүнбөй күлүп отурасыңар. Чоң класстарда бир гана нерсе билим алуу керек. Ушу билим жок, билим албаганы үчүн жана Москваны көрсөтүп атат. Ийдиш жуйсун, ошо талага барсаң деген сөз айтып атат. Малинаны отойсун, чочко багасын, ит багасын. Билими жок барсаң, тилиңи жок. Силерди ошон үчүн чакырып атат залга ушул жерге. Концертке чакырган жок, келечекте жакшы билим алсын деп атат. Мына ушул жерде отурган жакында олимпиада өтүп бүттү мына жолдоштор. Мына окуучулар турасыздар. 32 гана окуучу областка барып, 3 гана окуучу республикалык көрсөтүшкө жетип келип атат. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунга. Мына кыйын болсо, билимдүү болсо ушуга көрсөтпөйт белек. Ушунда окубайт белек. Ошончо окуштук колубуздан келбесе, спорт жагынан чыкпай белек. Мектеп лигасынан чыкпай белек. Кыздар командасы, балдар командасы будан аркада келе атабыз. Эми урматтуу атиндер, жалпы балдарда күнөө эмес, жалпы сиздер менен бизде күнөө болуп турат. Ушу 1-чи класстан 3-чү, 4-чү класска чейин эптеп балдарды мектепке алып келип, ошолордун тамга тааныткандай, 2 тамга А, Б тамганы тааныткандай эжекеге таштап коюп атабыз, агайларга таштап коюп атабыз. Мына кандай окутсаң окут деп. Көбүрөөк балдарга көңүл бурбай коюп атабыз. Көбүрөөк биз ресторанга көңүл буруп атабыз. Тойго көңүл буруп атабыз. Соткага көңүл буруп калып атабыз. Бала өзүнүн мүмкүнчүлүгүн келип сүйлөшөйүн десе сүйлөшө албай атат. Мына азыр сиздерге фильмди көрүп атасыздар. Сүйлөшпөй атасыздар. Урматтуу индер. Суроо болсо жооп берейин. Рахмат сиздерге. Кыскача үй-бүлөлүк зомбулук боюнча кыскача түшүндүрүү үчүн сөздү Карагылжа райондук эмгек жана миграция башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бүкөта Дегенчи. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилик жана жалпы жыйындын катышуучулары. Ушул күнгө чейин эле зордук зомбулуктун алдын алуу, аны болтуруу деген темада бир канча жолу сиздер менен жолугушууларды өткөрдүк, канча деген видео роликтерди көргөздүк. Бул аракеттин артынан улам бүгүнкү күндө бир башкы жылдарга караганда балдар арасында кылмыштуулук, бейбаштыктар жок, бир азга эсе деп айтсам жаңылышпайм биздин райондо. Негизи бул кылмыштуулук каяктан келип чыгып атат? Бизге 7 шээрлик деңгээлде Муса Сайпович айтып берди. Келип эле ошо ата энесинин көзөмөлү жок калган балдар арасында болуп атат да. Ата энесинин көзөмөлү жок кайсы балдар калып атат? Ата энеси миграцияга кеткен, жана ата энеси ажырашып, бала камкордугу жок, же тууганында эмес, же бир атасында эмес, атасына барса энеси жатты, энесине барса атасы жат болуп калган балдар арасында, же болбосо ата эне камкордугунан ажырап калган балдар арасында болуп атат. Бүгүнкү күндө райондо 18 жашка чейинки 32.113 бала болсо, анын ичинен 54 бала ата эне камкордугунан толук ажыраган, жартылай ажыраган 849 бала, ата энеси чет өлкөдө эмгектенип жүргөн 2216 бала. Ата энеси ажырашып, камкордугу жок калган балдардын али санын алууга мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Ушул балдар арасында чындап арасат болуп, бул балдар арасында кылмыштуулукка дагы барып, зордук зомбулукка дагы дуушар болуп калган балдарыбыз көп. Бул балдарды ушул даражага алып келип аткан биз чоңдорбуз. Биз бардык чоңдор бала болуп көргөнбүз. Баланын сезими кандай, анын жашоосу кандай, ал эмнеге муктаж экенин биз билебиз. Бирок балдар чоң болуп келе, алар коомдо жашоодо келечекте эмнеге муктаж экенин али түшүнүп жете элек. Ошон үчүн бала. Азыр Муса Сайпович эң сонун сөздөрдү айтты. Чындап эле бүгүнкү күндө биз балдар ата эне мээримине, анын камкордугуна муктажбыз да. Эгер билим алуу деп атабыз. Үйдө ата эне тарабынан, мугалимдер жамааты тарабынан балага жетиштүү деңгээлде руханий, адеп, ахлактуу тарбия берип, баланын билим алууга шартын даярдабасак, бала каяктан билимди алат? Ал билим жөнүндө эмнени ойлонот ал бала?
Биз келип эле мына чогулуштарды бир гана балдар менен өтүп атабыз. Ата-энелерди чогултуш өтө кыйын болуп атат. Эмне себептен бул жерде мугалимди айтып атабыз? 6 саат бала үй бүлөсүндө болсо, 6 саат мектепте болот. Бала сабакка эмне себептен келбей калат? Эмне себептен сабакты начар окуйт? Эптеп сабак бүтсүн, эми бул окутсак деле окубайт, уже болду 2-3 менен класстан класска көчүрүп, эптеп 9 бүтүрүп кутулуш керек. Ал бала эмне себептен ушундай аркада калып атат? Анын жашоосу эмне болуп атат? Аны менен кызыккан, аны менен толук кандуу изучать этип иштегендер жок да, жокко элесе деп айта алам мен. Иштеп жаткан мыйзамдардын жакында бардыгыңыздарга белгилүү болгондой жол кыймыл транспорт боюнча дагы жаңы мыйзамдар кирди. Алар боюнча кеңири Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери өздөрү түшүндүрүп берет. Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Мурса Саипович, урматтуу Кубатбек Абдумамедович. Мен Каракулча райондук ички иштер бөлүмүндө балдар менен иштөө инспекциясынын улук инспектору болуп эмгектенем. Аты жөнүм милициянын капитаны Төрөшулу Айбек. Азыр уруксат берсеңиздер, кыскача ушул райондук ички иштер бөлүмү былтыркы жыл менен быйылкы жылдын айырмачылыгын, андан кийин ушул 2023 жылдын 2 ай ичинде ушу балдар тарабынан жана аларга карата кандай иш-чаралар көрүлгөндүгүн кыскача айтып берүүгө уруксат берсеңиздер. Жашы жетеликтердин арасында укук бузууларды алдын алуу, аларды өз убагында табуу жана эскертүү, жаш жетеликтердин кылмыштардын бетин ачуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин активдүү жана максаттуу багытталган ишмердиги боюнча бир топ иш-чаралар жүргүзүлдү. 2023 жылдын 2 ай ичинде жалпысынан Каракулча районунун КБРине балдар арасында 4 материал катталды. Ушундай эле 2 ай ичинде КБРге жашы жетеликтер өспүрүмдөр тарабынан кылмыш 1 жана карата 2 кылмыш иштери катталган. Каракулча районунун аймагында 2023 жылдын 2 ай ичинде балдар арасында жол кырсына калган жаш өспүрүмдөр катталган жок. 2023 жылдын 2 ай ичинде балдар арасында суицид, башкача айтканда өзүнө өзүнө кол салуу катталган жок. 2 ай ичинде дайынсыз жоголгон жаш өспүрүмдөр боюнча РЭИБтин КБРине жалпысынан 1 материал каттырып, кылмыш жаза Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 27 беренесинин 1 бөлүм пункт 2 менен кыскартылган. 2023 жылдын 2 ай ичинде балдар арасында сууга чөгүү боюнча бөөтө кырсык учурлар катталган жок. 2023 жылдын 2 ай ичинде Каракулча районунун аймагында балдарга карата жасалган зордук зомбулук учурлар катталган жок. Ырайымсыз мамилелерди токтотуп, балдарга карата жасалган сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды болтурбоо, алдын алуу багытында жер-жерлерде БИИнин, МУНун жана КИПтин кызматкерлери менен билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык жактан коргоо органдарынын жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен биргеликте үймө-үй кыдыруу иштерин жүргүзүп, анын жүрүшүндө 2023 жылдын 2 ай ичинде жалпысынан 102 үй текшерүүдөн өткөрүлгөн. Урматтуу Мурса Саипович, урматтуу Кубатбек Абдумамедович, урматтуу ата-энелер, агай-эжекелер, окуучулар. Учурдан пайдаланып сиздерге Каракулча районундук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймыл коопсуздук көзөмөлдөө бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан кыскача кайрылуубуз бар эле. Ошону жеткизбесек, өлкөбүздө акыркы күндөрү жол транспорт кырсыктары өсүп баратканына байланыштуу анын ичинен өкүнүчтүүсү жаш өспүрүмдөр катышуусунда болгон жол транспорт кырсыктары баарыбызды эле өкүндүрөт. Өлкөбүздө азыркы учурда статистикага таянсак почти 180% өсүп баратат. Жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон жол транспорт кырсыктары. Ошол себептен мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой одоно жол эрежесин бузган, адам өмүрүнө же болбосо ден соолугуна зыян келтирген жол эрежелеринин бузууларына кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү кирди. Ошол себептерден аны ата-эне мына окуучулар жоктор, мына ата-энелерге атайын ишмерчем бар. Бул боюнча да айдоочулар менен жолугушуу өткөзүп жеткизилет. Жол транспорт кырсыктарын алдын алуу боюнча Ички иштер министрлиги ар кандай тескеме буйруктар чыгып, алардын аткарылышы, ишмерчемдер түзүлүп аткарылышы колго алынды, аткарылып атат. Бирок ошондой иш-чаралар өтүп бара жатса дагы жол транспорт кырсыктары азайбай баратканы өкүнүчтүү болуп атат. Мисалга алсак, 2022 жылы Ош областынын аймагында 733
жол кырсыгы катталса, анын 204 жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыгы болду. Бул 204 жол кырсыктын 27 жаш өспүрүм каза болуп калды. Бул өтө чоң өкүнүчтүү көрсөткүч болуп атат. 220 окуучу ар кандай денесинен алган жарактан улам ооруканаларга кайрылышкан. Каракулжадагы ошондой эле 6 жаш өспүрүмдүн катышында жол кырсыгы катталып, 1 жаш өспүрүм өз каза болуп калып, 9 жаш өспүрүм ооруканага жаткырылган. Ошол себептен мына жерде ата-энелерге кайрылып кетсем, ата-энелер жана Муса Сайбич айткандай бир эле мугалимдерге эле жүктөп койбостон үйдөн дагы бул коопсуз жол деп коет. Ошо маршруттук айрыкча башталгыч класстарга тийиштүү. Ошолордун көзөмөлдөп жолдо жүрүү эрежесин үйдөн дагы үйрөтсөңүздөр. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даяр. Ата-энелер, окуучулар, ушул менен сиздерге кылмыштуулуктун балдар арасында болтурму, аларды алдын алуу боюнча толук маалымат бердик деп ойлойбуз. Акыркы сөз жыйынтыктоо сөздү райондун прокурору Кубатбек атынан жиберсек, ошо менен жыйынтыктайбыз. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, бүгүнкү жана балдар арасындагы кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу боюнча иш-чараларга келип катышып бергениңиздерге рахмат баарыңыздарга. Анан бир жерде мына жакшы сөздөр айтылды, интермедиа коюлду, видеороликтер чыгарылды. Ошолорду биз жакшы жыйынтык чыгарышыбыз керек бул жерден. Балдар биздин келечегибиз деп айтылат. Эгер бала жакшы чыкса, бул ата-эненин гана эмес, райондун болобу, облустун сыймыгы болуп эсептелинет. Эгерде бала билимдүү болсо, мыйзамдын талаптарын туура сактаса, бул сөзсүз түрдө жакшы адам болуп чыгат. Ошондуктан балдардын келечеги үчүн ар бирибиз, кызматкерлер дагы, ата-энелер дагы өзүбүзгө жүктөлгөн милдеттерди дагы так аткарсак, буюрса жакшы болуш керек. Андыктан баарыбыз биргеликте балдардын келечеги үчүн жакшы иштер алып бара берели. Рахмат баарыңыздарга келгениңиздерге.